7 командасы менен ойнадык, 2 эле команда менен ойногонубуз жок. Ошого аттарыбыз баспай калды уже. Булардын аттары мыкты экен. Оюн жакшы өттү, бөдө кырсыктан сырткары. Ушу буйрук буларда экен, утуп чыгышты. Негизи бүгүн оюнда Манас Ниязовду Сары Өзөндүн балдары персоналдуу кармап алды окшойт. Такыр ойнотпой коюшту, байкадыңыздар. Эми биздин деген аттарыбыз Манаска шанс коюп бере алып атат да, биздин аттарыбыз вообще алып жеткен жок, чынын айтканда. Команда построенияга. Аттарыбыз жакшы болгондо анда 1-2 зашнийин кармап берсек, Манаска жол ачып бермекпиз да. Сиздерде дагы өзүңүздөр күлөсүздөр. Эми мынакей, сиздер Сары Өзөндүн күчтүү экенин билип эле талаага чыккансыздар, аттары дагы, оюнчулары дагы. Бирок баягы тактикалык жүрүштө сиздер бир нерседен утушуңар керек болчу да. Ошо эмнеге тактикада басым жасадыңыздар эле? Биздин тактика жакшы эле жүрүп бараткан, андан Манаска аты биринчи чыгып туруп жыгылып калганына түшүнбөй калдык да, ушу кичине. Ошондон настроение түшүп калды да, Манас жыгылгандан кийин. Негизи анда мен түшүнгөнүм арасында сиздердин ишенгениңиздер Манас болгон экен да. Ошого ишенгенибиз, командада ишенген балабыз ушул да. Биз бир Манаска иштейбиз. Манас өзүнүн ишин толук аткарат да. Мына сиздер экинчи орунду алып отурасыздар. Өзүңүздөр кандай деп ойлойсуздар? Экинчи орунга мындайча айтканда эсептеп келдиңиздер беле же буга да жетпей калышыбыз мүмкүн деп ойлонор? Эми чындыгын айтканда биздин өзүбүздүн атыбызды, эми балдар составда балдар жакшы болчу, аттарыбыз аябай сылай болчу да. Ар жактан ат сурашып, ат чогутуп келгенбиз. Эми Алладан деп келгенбиз, Алланын буйругу экен, 2 чыгып калдык. Бул сүйүнүштүү элесиздер буга. Сүйүнүштүү элебиз. Мына аттар менен биз илешпей да калышыбыз мүмкүн эле. Мен комментарийлерди окуп отурсам көбү достук дейм да, Ош облусунун улакчылары атайын эле берип коюшту, акчага берип салдыбы деген сыяктуу да сөздөр болду. Эмне деп айтар элеңиз? Үйдө отуруп алып бекер поздар айта берет ардеке депчи. Конкретный ушул аттар менен чыгып көрсүнчү мына жерге. Анан көрөт эле да. Могу ноябрь айында Чүй Ош ынтымагы деген оюн болот экен. Эми Кудай буйрса ошого күчтөнүп бир жакшы командалар чыгарсаңыздар керек. Эми Кудай буйрса ол район экен. Ошого жакшы дайынданып, эми анда район болуп дайынданып келебиз да. Келебиз Кудай буйрса. Биринчи орунду алган Сары Өзөн командасына эмнени айта кетет элеңиз? Сары Өзөнгө аябай жакшы дайынданып, жакшы состав түзүп келишиптир булар. Анан булардын жетекчилерине рахмат айтат элем. Эми бул жетекчилерди кайерден көрбөйүн. Ушун ар дайым ушундай ынтымак болушуп, ушундай жакшы состав түзүп барганга аракет кылышат да буларчы. Бизде андай деген тема жок да. Улакчылар өзүбүз эле чогутуп ар жерден арендага ат-бат алып келдик биз, ачыгын айтканда. Если биздин жетекчилер, биздин федерациядан тургандар ушундай кылып бизге поддержкага чыгып аттарды алып берип турган болсо, анда Мындан да жакшы болмок. анда мыкты оюн көрсөтүп кетмекпиз да.